Мусулманчылыктын 5 парызынын бирин аткаруу үчүн кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу ажылык сапарына аттанышууда. Мына ушул Манас эл аралык аба майданынан баш аягы 8 топ учуп кетишет. Ал эми калган зыяратчылар Ош шаарынан Сауд Араб патшачылыгынын Медина жана Жидда шаарына түз учушат. Ажылык амалын аткарууга сапар тартып жаткандар өздөрү үчүн да, өлкөсү үчүн да жакшы тилектерди тилеп, аман-эсен кайтып келүүнү ниет кылып кетишүүдө. Кыргызстандык зыяратчыларга бирдей кийимдин үлгүсү февраль айында эле тандалып алынган. Аялдар ак жолугу менен тигилген жарашыктуу кийимин кийсе, эркектерге да ысыкка ыңгайлуу кийимдер ылайыкталган. Биринчи жолу ажылыкка Алла буйруп насип кылып кетип атабыз. Ошо пайгамбарыбыздын туулган жерине, пайгамбарыбыздын жашап өткөн жерине барып зыярат кылып келели деп. Кандай ниетте, кандай максатта баратсак, бардыгыбыздын максаттарыбыз ишке ашсын. Кандай ушу түгөлүбүз менен бар ошол бойдон кайра Кыргызстаныбызга кайтып келели. Биздин ушул бараткан ажылардын бардыгы эле элибизге, жерибизге жакшылык болсун, токчулук, молчулук болсун деп тилек тилейбиз барсак, Кудайым буйруса. Зыяратчылар менен бирге Кыргызстандан ажы башчылар, штаб жетекчилери жана дарыгерлер да аттанууда. Ар бир зыяратчынын жоопкерчилигин ажы башчылар алгандыктан алгачкы топтогу 400 адамды 8 ажы башчы коштоп жүрөөрү айтылды. Диний жөрөлгөнү аткаруу үчүн бара жаткан мекендештерибизге жалпы 119 ажы башчы жардам берет. Ар бир ажы башчына 49 адамдан бөлүнүп берилет. Ушул ажыларым ооруп калбаса экен, сыркоолоп калбаса экен, кандайдыр бир кырсыкка тушуп калбаса экен деп, ошолор эртеликкечи ошолор менен болобуз да. Бир чети бул ажылык биз үчүн ажы башчылык болуш, ажыларга кызмат кылыш, ушулардын баары биз үчүн сыймык. Чип каражаты ар бир ажы башчынын колунда болот. Ал аркылуу зыяратчылардын кайда жүргөнүн оңой аныктап алышат. Кокусунан адашып кеткендерин тез эле GPS аркылуу таап алышат. Ажы башчыларга ар бир зыяратчы тууралуу 10 мүнөт сайын маалымат берилип турат. Зыяратчылардын дээрлик көпчүлүгү ажылыкка биринчи жолу барып жатышкандыктан алар түшүндүрүү иштерине муктаж болушат. Андыктан аларды ажы башчылары коштоп жүрөт. 50 адамды көзөмөлдөгөн ажы башчынын иштерине мына ондай чиптер жеңилдик берүүдө. Бул жылы ажылыкка баруу үчүн Сауд Арабиясы кыргызстандыктарга жылдагыдан көбүрөөк орун бөлгөн. Кошумча 500 квотаны кошкондо 6010 орун. Саудия Арабиянын тарабынан ажылык министрлигинен эң жакшы деген баа алганбыз. Бул дагы ушу элибиздин жана ушул элде штабтагы ажы башчыларыбыздын баардыгын эмгеги деп эсептейбиз. Кудайга шүгүр, өз учурунда биз баштап эч бир жерде кемчилик кетирбегенге аракет кылып, мисалы төлөмдөрдү болсун, талаптары болсун, мына эрте баштап январда атайын регистрация кылып, быйылкы жылдын өзгөчөлүгү кандай болду? Живой списокто болду. Регистрация барды электронный болду. Зыяратчыларды узатып жатканым үчүн мен өзүмдү бактылуу сезип жатам. Элчилик менен дин башкармалыгы чогуу ажыга бара тургандарга жеңилдик түзүп берүүгө аракет кылдык. Виза маселесинин да 90% бүтүп калды. Ажылыкка барып, анын бардык расмисин аткарып, ажы болуп келүүлөрүн жана көп улуттук Кыргызстанга тынчтык, бейпилчилик, элге ынтымак, ырашкерлик, биримдик тилеп келиңиздер деп аттанып жаткан алгачкы топ узатылды. Мусулмандардын карым-катнашы жана идеологиялык биримдиктин бир көрүнүшү катары ажылыктын тарыхый, маданий жана социалдык саясий мааниси өтө зор. Ушул Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын жетекчилигинин атынан ушул ажыга баруучуларыбызга бекем ден соолук, ушул барган жакшы ой тилектерин ашырышып, Кудай Тааладан кабыл кылып, аман-эсен үй бүлөсүнө кайтып келгенди каалап кетербиз. Ажылыкка кеткен мусулмандар Курман айт намазын Сауд Арабиясынын Мекке шаарында окушат. Зыярат бул каладагы ыйык Каабанын айланасында жана Мадина шаарындагы ыйык саналган жерлерде болуп, бир айдан соң тазаланып ажы болуп кайтып келишет. Кыял Шаршеева, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.